азыркы күндө карыялар үйүндө азыркы күндө 50 адам жашайт. 50 адамдан анын 26-сы кар-картаңдар, 24-ü балдар. Бирок мына кар-картаңдар келгенде ушул жерге постоянно келет. Анан качып боло турган болсо, мусулмандарды мусулманча кылып, бардык жойну жайда кылып узатабыз. Карылар үйү, балдар үйү, кулакка өөн угулган жагымсыз сөздөр. Бир кездерде карылар, балдар көчөдө калып, өз үйүнө өгөй болот десе, эч ким ишенмек эмес. Бүгүн үй интернат дегенди угуп, чочубай да, таң калбай да калдык. Турмуштун оор сыноосуна кабылгандар аргасыздан бул жерлерде баш калкалоого мажбур. Бул программада Оштогу боорукердик үй интернатында карылыктын доорун, өмүрдүн калган жолун тобо кылып өткөрүп жатышкан аталар, энелер тууралуу сөз болмокчу. Балдарыбыз азыркы учурда 6 ай мөөнөт менен келип атат. 6 ай мөөнөт менен ар турдуу үй бүлөдөн келет. Жарым жетим, социальный жетим деп коет. Ошондой балдар келет. Үй бүлөсү начар семьядан келишет. Анан 6 айдын ичинде бара турган жери болбосо, аны өкмөт чечет. Через комиссия дагы улантып коет мөөнөтүнө. Анан узартып коет, ооба. Ош шаарындагы боорукердик үй интернатында учурда 52 адам жашайт. Алардын ичинен 28-и пенсия курагындагы социалдык абалы начар 1-2 топтогу майып карылар. Балдардын саны 24, 5 жаштан 16 жашка чейинки курактагылар, 2 тоголок жетим, 17 бала жарым жетим, 5 бала социалдык жактан абалы начар үй бүлөлөрдөн. Башка мекемелерден айырмаланып, бул жерде карылар да, тоголок жана жарым жетим балдар дагы асыранылат. Айрымдары гана убактылуу баш калкалашпаса, негизинен көптөрү эле бул жерде өз үйүндөй сезип жашап калышкан. 60 орундун 30-у балдар, 30-у карылар үчүн деп эсептелген. Мектеп курагындагы 20 бала шаардагы номер 26-чы орто мектепте билим алышат. Проблема пока азырынча жок. Бардыгы жетиштүү. Бирок жардам берип атат, жетишип атат, жардам бербесе жетпейт. Потому что мына кар-картаңдарыбыз жашы өтүп калганда неудержание болот экен да, анан постельни придется каждый день менять да. Көп кир жууш керек, ошондо кичине мылай моюшубуз жетпей калат. Мылай моюш, потому что балдарда бул жерде аларда постели, кийим башы 4 машина, 5 машинабыз иштейт, ошого кичине ушундай тарш болуп калат. Мыла моюшуйдан. Эмне үчүн дегенде мурдага караганда азыр инфляция болуп мына бардык жок ценасы көтөрүлүп кетти. Бизге бир жылга бөлгөн ошо суммада чектелбей калабыз да, потому что инфляция болуп. Анан бир адамга бир күнгө 100 грамм эт рассчитан да, на целый день. Аз кыскартып койсуздарбы бираз? Жок, көбөйтүш керек да, ушунун нормасын көбөйтүш керек дейм да. 100 грамм эт жетпейт азыр. Жетпейт, потому что 100 грамм эт 3 мал, 4 мал тамакка салынат. 3 мал, 4 мал тамакка салынганда кичинелерден тийип калат да. Анан 100 грамм эт сөөгө менен эсептелген. Сөөгө чыгып кетсе, аз эле болуп калды. Ошону кичине көбөйтүп берсе, мисалы саат 11 болду. 1 сааттан кийин тамак жешебиңер? Ооба. Анда урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр мына түшкү тамактанууга 1 саат убакыт калыптыр. Биз азыр ушул жетекчиликтин коштоосу менен ушул өзүнүн ашканасында. Себеп дегенде карыганда адамды күчтүү тамак кармап жүрүш, күчтүү тамак бериш керек, ооба. Бериш керек да. Азыр бүгүнкү күндө ушул Оштогу карылар жана балдар үй интернатынын жашап жаткан балдар жана карылар бүгүнкү түшкү тамактанууда кандай нелерди жешет? Ошону байкап көрөлү. Жүрүңүз. Адегенде ашканадан баштадык. Анткени бул интернаттагы карыларды жакшы сөз менен даамдуу тамак гана кубаттандырат эмеспи? Ошондуктан алардын бир күндүк тамактануусун көрсөтүп берели. Эрте мененки, түшкү жана кечки. Сиздер ашпоз ичкенсиздер да? Ооба. Бүгүнкү мына түшкү тамакка эмне даярдап атасыздар? Ушул биздин аталарга, энелерге, ушул карылар үй интернатында жашаган балдарга дагы түшкү тамакта эмне бар ушуну көрсөтүңүзчү. Биринчиси гречевый суп. Ана экинчиси
Канан көрсөтүңүзчү болот. Акбараны Бул нокат даярдап атаса, нокот. О, майлары да укмуш го бунун. Эте менен, майы менен. Ete alakida mı? Кана бул этиби? Эти. Бул ушул азыр ушул порция карыларга жетеби? Cetet. Падли Жетеби бар, кичине болот. Падли кичине куюп берет да. İşte kadifler Кан koyuyoruz. 50 адамга. Cetet. Бул 50 адам кылайыпташтырылган. Бул дагы бирок бул 100 адам, 200 адамдык го бул. Кечке чейин ушу Dabakasına ceyit. Балдар жейт да. Dabapkасы менен. Dabapкасын сурайт. Карыганда аларга карап Балдарыз бересиздер да. көпүрөк Горох жакшы тамак өзү негизинче. Сытный тамак да. Негизинен алып караганда баягы ашканаңыздар ушул. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр ушу карылар үйүндөгү ушу карылар тамактанчу, карыларга даярдалчу тамактардын ашканасында турабыз. Бул жерде эки ашкана бар экен, сиздердин айтыңыздарда. Бирөө газ менен, ал эми очок менен дагы кээ бир учурларда шарттарлай даярдашат экен тамактарды. Биз азыр ушул очокто бышкан карылар үчүн тамакка байкоо жүргүзөлү. Биз азыр урматтуу көрүүчүлөр, бул ушул мекемеге баш бакканда эле эмнеге ашканадан баштады деп ойлобоңуздар. Себеп дегенде мына эжем деле калп айттырбайт. Карыганда карыны же болбосо ата-энебизде ушул жерде жашап аткан тамак гана ушул кубаттуу болуп сактайт, күчүнө күч берет, демине дем берет деген өңүттө биз азыр ушул баштаганда эле ушул адегенде ушул ашканадан баштадык. Азыр өзүңүздөр көрүп турган бул очокко бышкан атайын ашты даярдап атпсыздар. Биринчиге гречной суп. Экинчиге горох отварной. Үчүнчүгө Кечинде болот. Салат. Биринчи, экинчи. Салат. Үчүнчүгө салат да. Үчүнчүгө салат да. Анан баягы байлар, чиновниктер айтып коет го, баягы 4-үчүсүн баягы шириндиктерди жейбиз депчи. Шириндиктер берилет. Полникте берилет. Мына бул азыр эми түшкү тамак Обедке биринчи, экинчи. Обедти өзү баягы байбанапча кылсын деген да бир сөздөр бар да. Мына обед убагында ушундай жайнатып койсоңуздар болбойбу? Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү кылып туруп. Анан полники экинчи кылып Татууларды жеп алат да, тамактар калып кетет да. Татууларды иретимен бересиз да. Биринчи сиз ашыңызды бересиз, экинчи горохуңузду бересиз дегендей. Татууну кичип турат да, андай жеп коет. Балдарыбыз ошондой да. Балдар ушундай деп. Актин болуп коет. Бирок кең эле таттуулар ам. Бул жерге эми отун, бүт көмүргө чейин даярдап алыпсыздар да. Эртемден саат 7-де как положено ушул жерде болобуз. Биринчи келип эле үйдө кандай балдарга, ата-апаларыбызга кандай тамак жасасак, бул жерде да кутта ошондой тамак жасалат. Биринчиден оларга даамдуу болуш үчүн, эттери жумшак бышыш үчүн биз эрте асып, эрте кайнатабыз. Ошол өзүм үйдө ата-энем кандай карасам, бул жердеги картаңдарда балдарды да кутта ошондой карайм. Эми адам карыганда жаш бала болуп калат да, мен өздөрү дагычы. Мисалы, сиздин бүгүнкү даярдап аткан гречкаңыз айрым бир карыларга жаппай калышы мүмкүн да. Ошол учурда кантип ситуациядан чыгасыз ошол? Ол учурда барып сурайбыз, тамак жактуу деп, бардыгы жакшы дешет, жакпай калса башка тамак жасап бергенге аракет кылам. Бул өспүрүмдүн аты жөнү Асия. Мектепте окуйт. Ата-энеси деле бар экен, бирок Асияга бул жайдагы жашоо жагат. Бир чети тынч, таза, ашпозчулук кесибин жактыргандыктан мынтип күндө казан башында. Апасы күн ирет келип, кабар алып, ал жайын сурап турат экен. Эки бир тууган, иниси ата-энеси менен өз үйүндө. Ал эми Асия болсо таптакыр бул жактан кеткиси жок. Апаң келип турабы бияка? Ооба. Канчанчы класста окуйсуң? 7. Жакшы окуйсуңбу? Ооба. Бул жерде ушул тамакты үйрөнөйүн деп ушу ашпозчунун жанына шакирт түшкөн экенсиң да? Ооба. Канча жаштасың азыр? 13. 13 жашта. Сен чоңойгондо эмне болгуң келет? Ашпозчу. Ашпозчу болуп окуйсуң да? Бул жерде сага жакшы элеби шарттар? Бул жерде эч ким урбайбы сени? Эч ким урушпайбы бул жерде? Урушпайт. Жагабы? Ооба. Өзгөчө ким жагат бул жерде? Барса эле жагат. Апаң качан кайсы күндөр келип турат сага? Ар күн эле келет. Апаңа барып турасыңбы өзүң да? Ооба. Апаң эмне иштейт? Апам иштебейт. Жок. Канча бир туугансыңар? Эки эле. Эки эле, берки Укам бар. укаң каякта? Үйдө. Үйдөбү, апаң мененби? Ооба. Сен да апаңа баргың келеби? Ооба. Качан барып келдиң акыркы жолу? Жолу. Көп болдубу? Ооба. Баргың келбейби негизи эле үйүңө? Бул жер жакшы да сага? Ооба. Жерден ушундай кылып, эжелериңдин бир талим тарбиясын алып, анан келечекте мыкты бир ашпозчу болуп чыгам деген оюң бар экен да?
Үй интернаты жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланат. Bir күндүк тамак аш карларга 100, балдарга 110 сомдон каралган. Ага кошумча мекеменин кызматкерлери жайында чарбачылык менен алектенишип, салат, кыямдарды даярдап алышат. Тамак ашы белен кийимдери таза, жылуу бөлмөлөрдө жумшак керебеттерде жатышкан адамдарды көрүп, өкмөттүн камкордугуна ичиң жылыйт. Болбосо, мынча адам кайда барып, канча мезгил баш калкаламак? Өз үйүнөн жылуулук таппаган бирөөнүкүнө кайдан батмак? Зулфия эженин бул мекемеде иштегенине көп жыл болуптур. 2004 жылдан бери ушул жайдын ден соолук жагына дагы жооптуу кызматкер. Интернаттын мүдүрүнөн кийинки эле экинчи адам. Карлар үчүн ашкан сыры мына ушулар. Азыр мынандай Кудайды тааныган жигиттерибиз көп. Депутаттар келет, ооба, келет, депутаттар келет. Же болбосо чоң кызматтарда иштеген чиновниктер келип жардам берип турабы? Берет. Мисалы кимдер? Сиз маани бербейсизби ушуларга? Берем, унутуп калдым азыр. Унутуп калдым. Жакынкы күндөрү ким келди берге? Жакынкы күндөрү. Жакынкы бир айда элестетип көрүңүзчү. Жакынкы бир айда ким келди? Белгилүү ушул кече шайлоо болду дегендей, баягы шайлоонун шарапаты менен калп эле болсо дагы баягы мындай бир көрүнүш үчүн келген бир депутаттар же болбосо бир кыргыздын кыйын чыкмалары келдиби бул жерге? Элжар деген бир балы бар экен, бирок ал каерде иштеп билбейм, ал дагы чоң жардам берди. Элжар деген. Кандай көп жардам берди? Балдарга кийим башкылык берди. Кышкы кийимдерин? Ооба. Жакшына жардам берди. Анан тоже ал дагы балдарды шикарный кылып стол жасап берди. Балдарга жакшы болду ушул күнү. Шевченке келди мына жакында, өзүңүз билдиңиз. Ал дагы жакшы бытовой техника менен жардам берди. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр өзүңүздөр баамдап атканыңыздардай, бул жерде эч качан жашоосунан жыргап кеткен адамдар жашашпайт. Өзүңүздөр мына арткы көрүнүштөгү бир образды көрүп атасыз. Бул жерде да мына ушундай эки бутунан толук ажыраган инсандар дагы, жарандарыбыз дагы ушул жерде турмуш кечиришет. Азыр биз ушул мекеменин ичинде, ушул үй интернаттын ичинде жашаган энелерибизден кепти баштайлы. Өлсөк, өлүгүбүз талаада калбасын. Тууган уругубуз келип алып кетишер, эптеп жерге берер деп отурушат. Таптакыр эч кимиси жоктор болсо, ушул жайдан узап кетебиз го дешип үмүт кылышат. Жаш баладай башын жерге салышып, өздөрүн күнөөлүү сезген энелерди көрүп, не дериңди дагы билбейсиң. Кандайсыздар, жакшысыздарбы энелер? Суп-сулуу болуп отурасыздарбы? Ушул жаңы жыл астында бир аз болсо да сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрөлү. Анан ушул күнү, мына ушул бир күнүңүздөрдүн алалы дедик да, бир күндө ушул Карлар үй интернатындагы сиздердин жашоо турмушуңуздарды бир кандай көрүнүш, туура айтасыз. Ушуну бир эли журтка жакшынакай кылып чагылдырып берели деп чечтик. Мына ошон үчүн азыр мына кас катарга тизилген энелерибизден ирети менен бир маек алып баштайлы. Siz kaçan geldiniz ene, жақсызбы? Жақсы, Құдай қаласа. Аты жөніңіз ким? Қаяқтан келдіңіз ene? Мен Абжалы Орахатқанмын. Қарасудан келдім. Қарасудан колхозда жүріп, участка қыдыршасынан. Қанша болды ene bu жаққа келгеніңізге? Келгеніме өзім Қараңғолотта 3 жыл жаттым, шында үйде. Қараңғолот деген ошол жерде ушундай Карлар үйү бар бекен? Қарасуда. Азыр неме болып, мектеп болып қалды. Мектеп болып қалды. Енді бұл жаққа көтіріп келді. Ушул жерде 13-ші жылы келдім. Өзіңіз туралы қысқа айтып беріңізші, сіз мұрда ким болғыз? Қантип келіп қалдыңыз? Колхозда эле болгонмун. Колхозда иштедим, текстилде иштедим, офшипте иштедим. Өзүм биздин уругубузда мындай эскиче илимибиз бар. Адамдарды эндесек, жомдосок. Көз ачыктык, мындай. Көз ачыктык бар экен да. Балдарыңыз барбы, жокпу? жокпу? Көз ачыктык бар, диатолог немебиз тогубуз бар жок бар бизде. Жөн эне эмес кестесиз да, бул жердегилерге дагы бир жакшы оң энергиялар берип турат кесте. Булар ошондой энди азмат неме кылам мен, булар карыялар бизде туру түшүнбөйт. Талыңыз бар беле? Айтсак мактанганда болосуз. Ошо мурунку эримден болбоду.
İçki olup girdi. Apam var. Baldarı turbay keyingi men atam içki olup gitgen. Atamdan beni töregen anan onun keyin balalı 41'de görgen meni. Murunku kuyosунан baldarı turgan emes. Kança bir tuğanslar ene? Men hazır atalaşlarım ekölele. Özbekistan'da yaşaydılar. Baldarı var özleri ölüp kaldı. Bir ikincisi var elem ne oldu bilmeyeyim. Özüңüzdün balanız var mı yok mu? Özüm balam keyinki kuyomdan boldu. Balgayakta hazır? Turbadı. Ha, turbadı bu. Mailem bul dağı nasip değil mi bul dağı? Nasip, tabii. Hiç bu turmuşka kapı olmaz Allah gerek. nasipkende ulatgende. Allah'ın aytkanında болады tur aytasiz. Evet, Sizler oylagan emas da bir günü gelip şerge düşüp kalam dep turabı. Biroq bul jerge düşüp kalam degendерди көпчүлүгү жаман ойлойт экен. Бул жерге түшүп калганда кээ бир ушу адамдар айтат, үйдөгү турмуштан жакшы карашат дешет. Ошондойбу? Жок, бул жер аябай сонун курорт болуп турат бизге. Эс алып жүрөсүз. Канча жашка чыктыңыз эне? Жашыңыз? Жашыңыз канчада? Жашым азыр 53 жылкымын. 53. Эккем 70ге чыгып калдым. Мен Абдраимова Закия. 93'e kettim. Veteran Truzenik tıylamın. Bir tamin kaldım bu yerde Truzenik tıyla. 93'tösүz бу? О, 93'e kettim. Sizde hiç kim 93'te где-то bir biz çamalap bir 50-60'dı Ay bereriz. suyundurmaganday meni. Şaşarıp ketteyin. Эми ilgeri sizin de çalınız bolsa gerek, жақсы жашоо turmuşlar bolsa gerek ha? Жақсы болса çıkıyorum. Подполковник милиция Абдраим Жапар degendim most bilesizler. Анан өзүңүз эмне жумуш кылдыңыз эми жаш кезде? Men торговляда işledim. Soda satıp da bu. 8 yıl işledim торговляда. Ballarınız var mı balağın? Balam ölüp kaldı yakında. Yakında ölüp kaldı. Mailem 93 yaştagın öte çoң жаш. Siz ıyık yeni olup kalıpsınız, ıyık yeni olup kalıpsınız. Sizler düzgün kirgileyle. Kudayım buyursa emiş, sizlerin batağınızlar menen de Kudayım buyursa. Yarabbim Allah'ım. Bizlerden haber alıp gelip sizler, rahmet sizlerge Allah'ımdan koysun yarabbim. Pin qarıp, ayallarınız bilen pin qarıp, baldarınızı okutup, çoğun hizmetlerde işleşip, üylenip, irgetip, bala çağalı bulup, nibara çivereler görüp, özünler intimaq yaşap, yüzge kirip, nibara çiveleriniz yiteleşip, oynap gülüp zürgüle ilahım. Yarabbim, Allah'ımdan koysun. Amin, aytpanız kesin. Orbay sırqabay жақсы жүргіле. Sizler de жақсы жүріңіздер, қана. Енді, өзіңіз жөнінде айтсаңыз, өзіңізді ат жөніңізді айтып, банан бияқа қантып келіп қалдыңыз, қаншасыншы жылы келдіңіз? Бала чакам жок, бирок баары жогу бар. Карасуда. Үйіңіз қақта? Карасуда. Өзіңіздің үйіңіз? Жок, сиңдимкинде. Өзіңіздің үйіңіз жок бу? Жок. Таптакыр алған эмессиз бе? Жок, алганмын, бирок көз неме кылган үчүн мен неме сатып ийгем. Сатып туруп ушу көзүңүздү оңдоттуңуз, э? Ооба. Аты жөнүңүз ким эне? Инабат. Инабат, фамилияңыз? Ханипова. Карасулук болосузбу сиз дагы? Жашыңыз канчада эне? 66-да. 66-да. Сиз бир 35-40-тын тегерегиндей көрүнөт экенсиз. Өмүрүңүз узун болсун эне. Энелерге жакшы сөз жагат эне. Жашап бердим го балам. Энелерге айтыш керек да сөзсүз. Энелер эч качан биз карыдык дебеңиздер эч качан. Жүрөк жаш бойдон калат да баары эне. Аты жөнүңүз ким? Мен айтсам, анда таң калып ого өтөр жашап бересиң. Майлы эне. Аты жөнүңүз ким эне? Аты жөнүм Ажыкулова Хакен. Хакен. Каяктан келдиңиз? Качан келдиңиз? Мен Өзгөндөн келдим. Өзгөндөн келдиңиз? Келгениме 3 жыл болуп калды. 3 жыл болуп калды. Тагдырдын буйругу менен келдим бу жерге дагы. Мурда ушу эч ойлобогонсуз дейм ушерге. Ойлогон эмесмин. Неме? Жаш кездеги максаттарыңыз кандай эле? Мен 30 жыл мугалим болуп иштедим. Мугалим болдуңузбу? Кайсы убактан бердиңиз? Өзүмүз тилимен. Кыргыз тилден, э? Анан пенсияга чыккандан кийин карыдым. Карыгандан кийин карасам өзүм бир үйдө тиги өзүм бага албай калдым. Өзүңүздүн үйүңүз барбы? Бар, бирөөдө калды. Анан кийин тиги ушул жерди билбейт экенмин. Шунча жүрүп ушул Ошто ушундай үй бар экен. Бирөөдөн угуп калдым дагы. Өзүм каалоом менен мен ошол жерде жашайм. Өмүрүм акырына чейин ошол жерде боломун деп өзүм чечим кылдым. Бирөөгө уккан жокмун. Балдарыңыз барбы эне? Бала жок да, бала болсо ошол жерде жыламбын мен. Бир тууган, канча бир туугансыз? Бир туугандарым 4 бир тууганым бар эле, балдары бар, алар өлдү. Ыйлашты барба деп. Балды эме үйүнө барат деген эмне карылар үйүнө. Мен барып уктум, жакшы экен көрдүм. Неме элден угуп атам. Деп келсем, келген босогон аттаган күндөн баштап мага жакты ошол жер. Шунчалык коро жайы, мына условиялары бар. Канчага чыктыңыз эне?
84-кө Ой, чыккан. ой, siz bir 60'tın tegerek ekesizler. Жаман чийинтесин кыркта дебедиңиз да. Çalımız Çalım öldü. Ölgün mü? Çalım ököz 60 yıl birge yaşadık. 60 yıl. 60 yıl. Ölgöndeyden özüm kalıp kaldım. Oşada hiç kaçan bayağı can şerikti ajratmasın degen uşul deyim ha. Uşul da. Jaş kezde hiç kim uşulunday karlar uyuna barıp kalan oylap olsa gerek ha yani. Бул нерсе мен түшүмө да кирген эмес. Иншалла ушул жерге барып калам деп ойлогондо түшүмө да кирген эмес. Эми кыстаган немени, кыстаган турмуш жеңетте ушул жерде 7 жылдан бери жашап келатам. Баары жакшы карашат, кам көрүшөт, урсам банчага жаткызышат. Кыскасы жакшы улум, баары жакшы. Hem andan başka ayla yok de ne? Ayla жоқ. Andan başka ayla yok. Ayla жоқ да. Den soğukta oylanız, Kuday buyursa balаңыз bankta işlese, anda pul çoğultup, ipoteka kılıp, үйünü alıp çıkıp geçse, Ипотекага очуп кетирген. Үйлөндү, 2 балалы болду. 2 balалы boldu. Geliniz gelip turabı? Келип турушат. Nevereňizdi görüp görsötüp turabı? Сүйлөштүрүп турушат. Süйлöştürüp turşabı. Makul. Emi siz dağın köp nersege bağı nervsti işletpey, andan göre kийинки kalgan ömürdü jakşı kılıp durup bir maynapçı jaşaş üçün o eneleriz aytkanday көңүлдү кунак кылып жүрө бериңиz. Өзүмдү кармап, кыжалат болбой, жакшына кармап отурам да. Эртең не болушун билбейсиң да. Бул апалардын башына түшкөн нерселер андай сөз менен жеткире албайсың да, айтып берсе деп эле коюшуң мүмкүн, бирок самом деле өтө кыйын нерсе да. Апалар менен иштеп, мен турмуш өтө татаал экенин түшүндүм. Апалар менен көбүнчө баарылашуу керек буларга, анан мээрим керек, баарылашуу керек, ошол нерселерди көбүнчө ошол нерселер менен иштешем. Көбүнчө баарылашабыз. Ошол. Адам баласы түйшүк башына түссө айласыз көнөт. Болбосо булгарлар үйүндө байланып отурган аталар, энелер убагында эл катары эмгек кылышкан. Бири пахта тамекиде иштеп, башкасы агартуу тармагында жана башка. Болгону учурунда жаштыкка, шаттыкка чиренишип, балалуу болуу маселесине анчалык маани беришкен эмес. Дегенин бул жайда жашаган карлардын көпчүлүгүнүн балдары же кыздары жок, айрымдарын гана эске албаса. Урматтуу көрсөтөр, буга чейин энелерде маек алсак, азыр эми ушул аталарыбыздан дагы маек алганды туура деп чечтик. Неден улам келип калдыңыз аба? Менин бала чакаларым өлүп кеткен 90. Эч ким калбадыбы? Эч кимим жок. 90-чы тополоңдо өлүп кеткенби? Өлүп кеткен. Өзүңүздүн үй жайыңыз барбы? Жок да, Жок бу. Ина мен Садыр Жапаровке жаздым. Садыр Жапаров мени пенсияга чыгарып шээрге жайлап койду. 3 ай болду бул жерде. Ömrünü versin. Ne 12 yıl geldim. 12 yıl geldiniz mi? 11 geldim. Жаштайыңызда эмне кызмат кылгансыз аба? Şoför. Шопур болдуңузбу? Бияка келем деген ой болгон эмес да, эмне бир себеп болду аба? Айтыңчы мындай, ачык. Ayal ötüp kettim ana şu yaka geldim de. Бала чакаңыз барбы? Yok. Жокпу бала чакаңыз? Yok. Тууган урук. Tuğan uruk var bolgan mene. Ар кимдин өзүнүн тирилиги да. Ovqatlari yaxshi, kamchiligi yo'q. Qancha bo'ldi kelganingizga? Qo'li ochiq odamlar bor ekan, mana saxovatli nimalar. Qancha bo'ldi bu yoqqa kelganingizga? 19-yil kelganman. Bola chaqa bormi? Bola chaqa ham bor endi, qizlar bor endi, ular biroda xasmi ekanda endi. Yoshingiz qanchada? Yaşım 60. Yetli. Bola chaqa bormi? Yo'q. Yo'qmi? Yo'q. Bola chaqa yo'q. Bola chaqa bormi? Bir tug'an bormi? Bol foydasi yo'q. Foydasi yo'q. Balda qancha bolangiz bor? 5 bola bor. 5 bolangiz bormi? Ajrashib ketganman. 81. 81 beri boshqa ishlaydi. Balalarınız kelbeymi? Yo'q. Kichinakeyinden жақсы qilib cho'ng'aytdingizmi? O'pchitlab 10 yoshgacha qaradim, 10 yoshdan keyin qaraganim yo'q. Momposilarda alып berdingiz vaqında, kiyimde alып berdingiz, öptünüz, jittadınız turabı. Hazır gelbeymi taptakıralar? Oşalar orup kalsa koşa orudunuz.
Кыргыз коомунда карыларга карата ашка жүк, башка жүк мамиле улам күчөп баратканы байкалууда. Эзелтең карысын кароосуз калтырбаган кыргыз коомунда карысын жектеген адаттын күчөшүнө эмне себеп? Эмне үчүн балдар өзүмчүл жеке басар мүнөз тутуп, карыган ата-энелерин сыйлоо милдетин сезбей баратышат? Карылардын пенсиясы өз жашоосун камсыз кылууга жетеби, же жашында берген мээнеттин дөөлөтүн көрбөй жатышабы? Өзгөчө мына мындай карылар үйлөрүндөгү кароосуз калган аталардын, энелердин саны качан азаят? Башка энелер сыяктуу эле гана эми балдары бакса, же болбосо балдары болсо, энелерибиз айткандай, өзүнүн үйүндө, өзүнүн очогунда түтүн булатып дегендей, небере жытын жыттап, ушундай бир бактылуулуктун, карылыктын бактылуулук көз ирмемин өткөрсө деген ниеттери бар, албетте бардыгын эле. Бирок турмуш тиричилик, энелерибиз айткандай, ойлогон ойдо кыстаган турмуш жеңет дегендей. Ошол карылыгынын кийинки өмүрлөрүн ушул жерде бактылуу, жакшынакай көңүлдөрү кунак болуп, бири-бири менен бир тууган болуп өткөрүп атканы дагы бизди жана сиздерди бир кайдыгер калтырбаса керек. Эч качан ата-энени карыганда талаага таштап, же болбосо көңүлүн суuтканга бир дагы баланын, бир дагы кыздын, бир дагы адамдын акысы жок. Ошондуктан бул программаны жыйынтап жатып, ата-эне барда, ата-эненин көзү тирүү үстүндө барктап, даңтап калуу ар бирибиздин ыйык милдетибиз. Урматтуу тилегөчтөр, ата-энелерди сыйлайлы. Саламатта калыңыздар.